Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жогорку кеңештин бир нече мурдагы төрагасы бүгүн атайын билдирүү жасап, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы аракеттери туура эмес экенин, ал өзүн мыйзамдан өйдө коюп жатканын айтып чыкты. Алардын пикиринде Атамбаевге психологдун жардамы керек жана жалпы элдик референдум өткөрүп, президенттик же парламенттик башкарууну тандаш керек. Мындай билдирүүлөргө аларды ким жасаса дагы акыркы мезгилде эч ким көңүл бурбай калды. Илгери советтик мезгилде ар бир коомдук ишмердин кайрылуусу же билдирүүсү коом тарабынан кеңири талкууга алынчу. Анткени алар өтө кылдат даярдалып келген. Гезитчи сыналыгы аркылуу чыккан бардык материалдар дагы өтө олуттуу болчу жана аларга бийлик сөзсүз көңүл буруп чара көрчү. Акыркы жылдары мындай билдирүүлөр жана дегеле маалымат каражаттары аркылуу чыккан материалдар баалуулугун бир топ жоготту. Эгемендиктин биринчи жылдары цензура жоюлгандан кийин пайда болгон сын материалдар өтө көп болгондуктан бийлик алардын баарын окуп бүтө албай калган. Ал макалаларда айтылгандын баарын аткарууга каражат да жок болчу. Кандай сын болбосун ага жооп кайтарылбай калган. Критика полезна. Когда критика касается какой-то ситуации, которую можно... Сын ал кайсы бир түзүлгөн опурталдуу абал же аны кантип оңдоо керек деген тууралуу болсо керек. Сын деген кайсы бир адамдын аракеттери жана ал аракеттердин жыйынтыгы тууралуу адистик пикир болууга тийиш. Ал жөн гана кимдир бирөөнүн аброю же анын башка жеке сапаттары жөнүндө болбош керек. Эң биринчи кезекте сын адам эмне кылып жатканы тууралуу болушу керек. Критика касается того, что человек делает. Азыркы маалымат технологияларынын өнүккөнү менен байланыштуу андай материалдарды чогултуп, топ-топторго бөлүү иштерин атайын программалар менен жабдылган компьютер жасай алат. Ошондуктан бийлик сынга жооп берүү ыкмасына кайтып келсе болмок. Бирок 20-30 жылдан бери адатка айланган тоготпо ыкмасы үстөмдүк кыла баштады жана азыр дагы сынга дээрлик эч ким жооп бербейт. Экинчи жагынан сын айтуу же бир кайрылуу жана билдирүү менен чыгуу өтө жөнөкөй болуп калгандыктан дагы анын сапаты жоголду. Азыр ким болбосун акча төлөсө пресс-конференция өткөрүп, айтканын баарын коомго жайылта алат. Маалымат агенттиктери болсо акчага кимдин болбосун ой пикирин редакциялап, жеткиликтүү кылып салат. Ошондуктан сын эки жактан тең девальвацияга дуушар болду десе туура. Экс-спикерлердин билдирүүсү менен удаа бүгүн Нигериядан Кыргызстанга келген Тиджани Али Абубакар деген жигиттин өлүмү менен байланыштуу дагы бир нече кайрылуу билдирүү тарады жана бул билдирүүлөргө жалпы бийлик менен тартип коргоо органдары көңүл бура тургандай. Ал жигит биринчи күнү кимдир бирөөдөн таяк жеген жана ошол бойдон эс учуна келбей түндө каза болду. Бишкектеги Кембридж School деген мектептин директору болуп иштеген Абубакар Сумга барган экен жана андан чыгып келатканда бир кыргыз жигит аны муштап жибергенде кулап түшүп башы асфальтка тийгенден эс учун жоготкон. 34 жаштагы жигит улуттук госпиталда кайтыш болду. 15 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеген, аялы кыргыз. Аны урган жигитти милиция эртеси эле кармаган. Социалдык тармактар аркылуу тараган мындай билдирүүлөргө бийлик акыркы мезгилде бир топ олуттуу мамиле кыла баштады. Кызыл омполдогу уранды иштетүүгө коомчулук негизинен Facebook же Twitter аркылуу байланышып каршы чыккан жана өкмөт менен президент ага дароо жооп берип, адистердин каршылыгына карабай уран иштетүү аракеттерин дароо токтоткон. Ошондуктан экс-спикерлер өз билдирүүсү менен бир аз кечигип калгандай. Мындан 5 күн мурда окшош билдирүү менен экс-президент Роза Отунбаева да чыккан. Экинчиден, экс-спикерлер көтөргөн маселенин баары коомдо эбак эле айтылып бүткөн. Үчүнчүдөн болсо, Атамбаевдин маселесини конституциялык реформуна кошуу дагы көп туура эмес, аны өзүнчө талкуулаш керек болчу. Сөзсүз эле бир нерсе айтыш керек деген андай билдирүүлөргө себеп болбош керек го. Ошондо саламат калыңыздар.